үмүттүү кыздар федерациясынын мүчөлөрү ден соолукту сактоо ар бир адамдын өз колунда экенин билет. 10 жаштан 18 жашка чейинки бардык кыздарды колдоп, кеп кеңештерин айтып келет. Кыздар туура эмес жолго баспашын. Ар дайым тазалык, тартипти сакташын. Өнөр үйрөнүп. Ал күндөр келбей кетсе да, арылбай күнү жакшойдо. Тилди байытып. Hello, I'm Ayşe. I study in music school and I can play the piano well. I'm an activist of NFMSK Federation. NFMSK Federation operates on the principle of nothing for girls without girls. Билим алып, ден соолукту сактай билип, өмүр жолун ак эмгектен башташын үндөп келет. Айрыкча азыркы кырдаалга байланыштуу ден соолукту сактоо үчүн тынбай күрөшүбүз керек. Ден соолук демекчи, ден соолук бул жашоо булагы эмеспи? Жашоо качан көңүлдүү? Ден соолук бекем болгондо. Өмүр канткенде кызыктуу? Ден соолукта өмүр сүргөндө. Ошондуктан ар бир таңыбызды ден соолукту сактоо менен баштайлы. Ал үчүн эмне кылуу керек, достор? Албетте, өздүк гигиенаны сактайлы. Колду тез-тез самындап жуалы. Таза абадан дем алып, үйдү желдетип туралы. Көпчүлүк жерге барбайлы. Эгер барсак, аралыкты сөзсүз сактайлы. Маска тагынып, антисептикалык каражаттарды пайдаланалы. Витаминдүү тамактаналы. Сабыр кылалы. Көңүлдүү жумуш жасайлы. Эринип, үйдө кыймылдабай, бекер эле күндө көрүп жатпайлы. Албетте, кыймылда бололу. Салам достор. Кандайсыңар? Ден соолуктар жакшыбы? Маанайыңар жакшыбы? Эң негизгиси бизге бекем ден соолук керек. Элибизге. Айрыкча азыркы пандемия баарыбызды коркутуп койду. Андан арылуу үчүн карантин болуп атат. Үйдө отургула деген дебиз көтөрүлүп атат. Үйдө отурганда эмне кылыш керек? Жөн эле отуруп бербештен үй жумуштарын аткарабыз, короо жумуштарын аткарабыз, айыл чарба жумуштарын аткарабыз. Мынакей, мисалы мен үйдө гүлдөрдү карап, булардын ото чөптөн арылтып, өзүбүздүн ушул гүлдөрдү көрүп, ар бирибиздин жан дүйнөбүз жакшынакай болсун деп өзүмө жагымдуу маанай түзөм, үй бүлөмө. Келгиле, өзүбүздүн эң жакын адамдарыбыздын ден соолугу үчүн күрөшөлү. Келгиле, ден соолуктун баркын билип жүрөлү. Өмүр кымбат, ал адамга бир келет, аны барктап, татыктуу жашоо керек.